Жер үйдүн алтынын жер астынан казып чыгууга саналуу гана айлар калды. Гендик казып алуу азыркы жылдын октябрында башталат. Декабрда ген иштетүүчү фабрика ишке кирип, алгачкы дорой куймасы даяр болот. Бул алтын менен күмүштүн куюшмасы. Кийинирээк куйманы Афинаж заводунан эң эле таза абалга чейин жеткиришет. Ошол күн Советтер Союзунан тарта жер үй тоо кыркаларынын алдында ген табылгандан бери күтүлгөн. Алтынга көз арткан компаниялардын саны 10 чакты болгону менен эч бири ишти растап кете алган жок. Лицензия берилип, кайрадан жокко чыгарылып отуруп, жергиликтүү калк ишенимин жана чыдамын жоготот. Кыргызстандын ген тармагы катаал абалга туш болот. Казакстандык Визор компаниясы эл аралык арбитраждык сотко кайрылып, Кыргызстандан 580 миллион доллар талап кылганы оозду ачырбай койбойт. Баса алгач жер үйдү иштетүү конкурс же аукцион эмес, түз эле келишим менен берилип келген. Каталардын үстүндө иштеп отуруп гана 2013 жылы өкмөт биринчи ирет конкурс уюштурууну чечкен эле. Бирок катары менен 2 жолу талапкер табылбай, конкурс ишке ашкан эмес. Биринчи конкурста бонус 300 миллион долларга коюлган. Биз дагы конкурстук комиссиянын мүчөсү менен колдогонбуз. Бирок бир нерсени ойлоп отурбузда, ошондо конкурстук комиссия. Американын сотундагы 580 миллион долларды унутуп коюп турбуз да. Кыргызча айтканда да. Эми мындай ойлоп көрсөңүздөр, мурда Акай Бакиев бийлигинин учурунда лицензия 300 сомго берилип атса, биз Американын сотундагы 580 миллион доллар, 300 миллион доллар бонус, 880 миллион долларга мындай ойлоп көрсөңүздөр, кайсы компания кирет? Али жумушун баштай элек да. Кыргыз алтын Оптима банктан 100 счетун алып келди. Эми ошону мен айтып берейин. Доллары 974 миң доллар бар экен. Евросу 7061, сому 4897, рубль 4491. Анан биз турат да. Бонус эле 100 миллион доллар болуп атса, а сиздер кандайча бул эмеге төлөй аласыздар? Алар Англияда катталган Unity Gold деген компаниянын кагасын көрсөтүштү. Тоген тармагында конкурс шарты боюнча 5 жыл тажрыйбасы жок болгондон Кыргыз алтынды подставный кылып катышкан компания. Эми 4 жыл мурунку окуяларга кайтып, кабыл алынган чечимдерди салмактап көрсөк, ал маалда жер үй темасы эң орчундуулардан болгон. Өлкөдө мурун кездешпеген түрдөгү айкын жана прессага эшик ачык конкурс жарыяланган. Тийиштүү мүчөлөрдөн турган комиссия талапкерлердин мүмкүнчүлүктөрүн жана сунуштарын таразалайт. Инвесторлор бир колдун манжаларынан дагы аз чыкканына карабай, эч кимге жеңилдетүү берилген эмес. 3 компания биринчи этапта өткөн. Ошол 3 компаниянын баягы 30 күндүк мөөнөттүн ичинде өздөрүнүн баягы конкурстун талаптарына ылайык шарттарын издеп аныктап чыгыш керек болчу. Кандай шарттар? Биринчиси баягы кандай технологиялар колдонулат, андан тышкары теги канча акча пайызын бере алат, жана мамлекеттин жанагы пайызы канча болот. Ошол багыттарда ошол 3 компания экинчи этапта азыр баягы бекитилген конверт алып келип өздөрүнүн баягы шарттарын ташташ керек. Сынакка катышкан 3 компаниянын аталыштарын эскерте кетсек, бул россиялык Восток Геодобыча, Кыргыз алтын консорциуму күмөндүү болгон Unity Gold Mining компаниясы менен өнөктөштүктө жана россиялык Polus Gold компаниясы. Акыркы уюм Визор койгон доону төлөй албастыгын билдирип, экинчи этапта сынактан чыгып кетет. Тоо мөңгүлөрү эрип, ири алтын казуучу компаниялардын шалаакылыгын эске алганда, жер үйгө болгон экологиялык талап өсөт. Анткени таластык жарандар ден соолугу үчүн кабатырланып, жаңы инвестор киргизүүгө каршы чыгышкан. Восток Геодобычанын өкүлдөрү презентациясында жаңы технологиялар зыянсыз экенин, айлана чөйрөгө булгануу болбоорунан кепилдик берет. В целом, технология производства золота Жер үй кен жерин иштетүү биздин мурунку жайлардагыдай эле өтөт. Красивая, юбилейная деген кен казуучу аймактарыбыз бар. Ал жакта кенди кандай иштетсек, жер үйдө да ошондой эле технологияны колдонобуз. Кыргыз алтын өкүлүнүн презентациясы комиссия өкүлдөрүнүн айтымында 8 мүнөт гана созулганда маалыматка жакыр болгон. Кыргыз алтын Unity Gold Mining уюму менен биргелешип 110 миллион доллар сунуштайт.
бирок аны төлөө үчүн мөөнөттү узартууну талап кылат. Белгилей кетүүчү нерсе аукционду эң кымбат баа утат. Ал эми конкурста долбоордун жалпы пайдасы эске алынат. Жеңиш комиссиядан эң көп упай топтой алган компанияга ыйгарылат. Техникалык экономикалык көрсөткүчтөр өтө чоң мааниге ээ. Комиссия мүчөлөрүнүн сөзүнө таянсак, Кыргыз алтын бирикмеси 14 талаптын 13-үнө жооп бере албай, тийиштүү документтерди да көрсөтө албай койгон. Өнөктөшү Unity Gold Mining тууралуу маалымат издесең, керек болсо дүйнөлүк жебеде табылбайт. Адистер арасында Абдурахманов бул уюм менен биригип өлкөнү байытпай эле жакырлыкка түртмөк деген божомолдордо байма-бай айтылган. За каждые 10% 1 балл. Вы скажите, пожалуйста, зачем вы поставили? Вы хотите, чтобы я объяснил, почему я поставил? Не, вы объясните, а сколько я должен поставить? Вы считаете? Минимум 50 баллов. 50. Потому что вы 50% поставите. Дайте нам документы. Жыйынтыкта комиссия Россиялык Восток геодобычанын пайдасына 405 упай, утулган уюмга 305 упай гана ыйгарган. Жеңүүчүлөр өз пландарын так түшүндүрүп, жергиликтүү жашоочуларды дагы социалдык өнүктүрүү стратегиясына ишендире алган. Все, результат есть результат. У каждой компании есть право подать в суд. Восток геодобычаны жеңиш менен куттуктайм. Нааразылар сотко кайрылып, чечимди жокко чыгарууга укуктуу. Комиссияга ачык айкын сынак үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат сиздерге. 2015 жылдын май айында Восток геодобыча жер үйдү иштетүү укугун алып, Кыргызстанда Альянс алтын компаниясын түзөт. Ал уюм керектүү лицензияларды ырастаган. Шарттарга ылайык 100 миллиондун 85-и республикалык бюджетке түшөт, калганы ген жери жайгашкан регионду өнүктүрүүгө жумшалмакчы. Түшкөн акчаны өкмөт каалагандай калчап, Ысык көлдүн жолдоруна жана дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна чейин жеткирип короткон эле. Утулган тарап жана провокаторлор сандар менен ойноп, жери 100 миллион долларга гана сатылган деген жорук чыгарган. Ал эми соттук доолор жана өндүрүш чыгашасы тууралуу сөз кылышкан эмес. Бул ден азыр айткан оңой. Силер эстесеңер, аукцион конкурсту уюштуруп атканда кандай жер үйдө маселе болчу? Биринчиде мурунку лицензиат, ал международный арбитражга сотко берген. Ошондо Кыргызстанга иск койгон 575 миллион доллар Кыргызстан мага карыз деп ошондо искти берген. Ошон үчүн конкурсту жарыялатканда ошо комиссия конкурстун бир шартын таап койгонда уткан компания өзү мурунку лицензиат менен чечет. Мындай, сен утсаң барып туруп ошо менен сүйлөшөсүңбү, акчаны өзүң төлөп бересиңби, билбейбиз. Бирок ушул соттун иштерин баардыгын өзүң бүтүрөсүң, мойнуна алып, өзүңдүн себебинен бүтүрөсүң деп ошондой шарттар коюлган. Уткан компания 100 миллион долларга алып туруп, канча 100 миллион долларга биз билбейбиз. Бул ден анын иши, ошо соттордун ишин бүтүргөн. Мына биз деген доляга кирсек, биз деле ошондо акча эметпекпиз да. Анда биз деле ошо тиги соттун канча койгон талап, ошондо биз деле пропорционально акча менен жабыш керекпиз да. Туурабы? Кыргызстанда ошондой акча бар беле, ошо тиги соттун жабыкканга? Жок. Анан мынакей эчтеке түшпөйт деген бул туп-туура эмес. Эмне үчүн? Биринчиден салыктар түшөт. Мындан тышкары Альянс алтындын алдында Бакубат Талас фонду түзүлгөн. Ага 4 жылдын ичинде 450 миллион сом которулган. Каражат өрөөндү өнүктүрүүгө жана арзан насия берүүгө жумшалат. Негизинен Альянс алтындын ишмердүүлүгү 953 миллиондук чыгашага жеткен. Анын ичинде кайра иштетүү комплексине 373 миллион доллар жана өкмөткө коюлган 580 миллиондук доону жоюу дагы бар. Биздин өкмөт өз алдынча ушунчалык акча коротуп, ири долбоорду ишке киргизе алмак беле? Суроону жоопсуз калтырам.